Канткенде балам менин сөздөрүмдү угат жана канткенде балам өз оюн мага ачык айта алат деген китеп аталышы менен көңүлүмдү бурду. Китепти сатып алып окуй баштагандан кийин болсо, эмнеге китепте айтылган маалыматтарды башкалар менен да бөлүшпөйүн деген ой бул видеолорду тартууга түрттү. Мына ошентип аталган китепти конспект түрүндө видео сабактар сериясы кылып тартууну туура көрдүк. Бул видеолорду көрө баштоо менен өзүңүздүн жашооңузга чоң инвестиция кылдым деп айтсаңыз жаңылышпайсыз. Ооба, китеп бала тарбиясы жөнүндө, бирок бул китептен эң көп пайда көргөндөрдүн бири албетте өзүңүз болосуз. Анткени адам балалуу болгондон кийин гана жашоодогу эң чоң бакыттардын бири балада экенин түшүнөт. Балаңыз менен өткөргөн ар бир жагымдуу мүнөттөр, анын кадам-кадам өсүп жетилгенин көрүүңүз сизди жашоого шыктандырат. Дагы да көбүрөөк иштегенге, эмгектенгенге түртөт. Балам деп жумушка барасыз, балам деп жумуштан кайтасыз. Жумуштан чарчап келгениңизде кызыңыздын ата кете беркелегени, уулуңуздун апа деп кучактаганы күн бою чарчап чагылыкканыңызды унуттуруп, сизге кадимкидей дем күч берет. Бул видеолордун сизге кандай пайдасы болот? Бул видеолор сиз менен балаңыздын ортосундагы болгон мамилени дагы бир жолу анализдешиңизге түрткү болот. Бала тарбиялоо темасына дагы да олуттуу карап каласыз. Балаңыз менен буга чейин болгон түшүнбөстүктөрдүн эмне себептен болгонун түшүнө баштайсыз. Эгерде айтылган кеп кеңештерге кулак салып, иш жүзүндө аткарсаңыз, анда балаңыз менен ортоңуздагы түшүнбөстүктөр бара-бара азаят. Арадан жылдар өткөндөн кийин бул китеп менен таанышып, аттиң эмнеге бул китепти эртерээк окубаптырмын деп өкүнгүңүз келбесе, видеолорду баштан аяк кунт коюп көрүп чыгыңыз. Керек болсо, кайра-кайра көрүп, айтылган маалыматтарды иликтеп түшүнгөнгө аракет кылсаңыз, ошончолук өзүңүзгө пайда болот. Кантсе да көпчүлүк ата-эне балам деп жашайт бул өмүрдө. Анан акыр аягында балдарыбыз тарбиясыз же ата-энеге кам көрбөгөн балдар чыгып калса, анда ошончо кылган эмгегибиз, ошончо балам деп күйгөнүбүз да текке кетет. Бул китеп кантип жазылгандыгына кыскача токтоло кетсем. Китептин авторлору Адель Фабер жана Элейн Мазлиш ата-эне жана баланын ортосундагы мамиле темасында дүйнөлүк класстагы адистер. Бул эки адис 1980-90 жылдары бүтүндөй Американы кыдырып, ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле темасында семинарларды беришет. 10 жылдан ашуун бул мөөнөттө нечендеген тажрыйба топтошот. Нечендеген ата-энелерден нечендеген түрдүү жагдайларды, түрдүү окуяларды угушат. Бара-бара бул эки адистин атагы башка өлкөлөргө жетет. Ар кайсы өлкөлөрдөн ата-энелер бул адистерге кат аркылуу кайрыла башташат. Элестетип көрүңүз, интернеттин, уюлдук телефондун жок кези. 1990 жылдар. Кат жазгандар кадимки кагаз калем менен кат жазышат. Ушундай кат аркылуу кайрылгандардын бири индиялык Анага Ганпул айым болот. Балдарын тарбиялоодо кыйналып жатканын, өзүнүн билген ыкмаларынын таасири аз болгонун жана бул адистердин семинарларында айтылган маалыматтарды толугу менен кантип үйрөнсө болорун сурап кайрылат. Азыркыдай YouTube жок, Instagram жок. Бул адистердин айткан маалыматтарын бир гана семинарларына катышкандар гана уга алышат. Анага Ганпулга окшогон миллиондогон ата-энелердин семинарга катышканга мүмкүнчүлүгү дагы жок. Бул каттан кийин авторлор олуттуу түрдө китеп жазуунун үстүнөн ойлоно башташат. Аруу тилек менен башталган бир ой. Биздин ушунча жылдан бери окуп, үйрөнүп, үйрөтүп жана башка миңдеген ата-энелерден уккан тажрыйбаларыбызды китеп кылып жазып, дүйнөдөгү миллиондогон ата-энелерге жеткирсек деген изги тилек, чоң максат. Бул китептин кыргызчасы жок, бирок менин жүрөгүмдө да аруу тилегим бар. 24 тилге которулуп, 5,5 миллиондон ашуун тираж менен сатылган, ичинде бала тарбиясы боюнча эң сонун деген маалыматтар камтылган бул китептеги пайдалуу маалыматтарды бир жагы кучагана баласын кармаган лейлектеги келин да, бир жагы Россияда балам деп эмгектенип жүргөн эне да, бир жагы болсо океандын ары жагы Америкага тагдыры буйруп барып калган апа да, деги эле дүйнөнүн булуң бурчунда жүргөн кыргыз мекендештерим уксун, үйрөнсүн. Бул китеп балдарыңыздын бактылуу балалык сүрүшүнө, сиздердин татыктуу ата-эне болушуңуздарга да аз болсо да салым кошсун. Видеолорду толук угуп көрүп, ичиндеги айтылган маалыматтарды анча-мынча кыйын болсо да аткарсаңыз, окшошпой жатса дагы аракет кылып кайра аткарсаңыз, анда сөзсүз түрдө пайдасын көрөсүз. Бул айтылгандар Америкадагы ата-энелерге гана пайдасы бар. Бизге окшогон карапайым ата-энелерге эмне пайдасы тиймек деп ойлобоңуздар. Балким китепте айтылгандар 100% менен сизге ылайыктуу болбошу мүмкүн. Ал турган иш. Бирок видеолорду сын тагып көрбөй, тескерисинче мен бул видеодон кандай пайда ала алам? Балама болгон мамиле
элемде кандай иш жүзүндө колдоно алам деп көрсөңүз, сөзсүз түрдө пайдасы тиет деген ишеничтемин. Сунуш пикирлериңиз болсо видеонун астына жазганды унутпаңыз. Эгерде пикириңиз видеонун конкреттүү жеринде айтылган маалыматка тиешелүү болсо, анда комментарийдин башында видеонун ошол убактысын көрсөтүп, андан соң пикир калтырыңыз. Ушундай жол менен башкаларда сиздин эмне жөнүндө сөз кылып жатканыңызды тагыраак түшүнөт. Бул курсту жөн гана маалымат алуучу жер эмес, катышкандардын өз ара пикир тажрыйба бөлүшкөн жерине айланталы. Балким сизди түйшөлткөн маселени башка бир көрөрманыбыз чечкендир. Анда эмесе бала тарбиясына арналган бул видеолордун кийинки серияларына көрүшкөнчө. Бөлүшүү көмөктөшүү. Андыктан видеолорду бөлүшкөндү унутпаңыздар. Аллага аманат болуңуздар.